Кайрылчу тарап, сиздерде юстиция министрлигинин өкүлүнө сурооңуздар барбы? Жок. Менде суроо бар. Каршы келбейт деп жаңы этегинде айтып атпайсызбы? Ошону жүйөлөштүрүп бериңизчи мага. Мен баянамында белгилегендей 37-1-ин 3-бөлүгүнө ылайык дагы бир кайталап кетсем, Кыргыз Республикасынын жарандары мыйзамда гана бекитилген тартипте мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматка кирүүдө бирдей укуктарга, бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Өзүңүз жаңы айтып кеттиңиздей, бирдей укуктарга ээ деп атасыз да. Анан эми ошол туулган жерине карата чектөө коюлганда бирдей укук болобу ал? Конституцияга ылайык бул укук мыйзам менен бекитилет. Мыйзамда кандай жазылган болсо, ошол жака кирип аткан мамлекеттик кызматкер жана муниципалдык кызматкер ошону так аткарганга милдеттүү болуп эсептелинет. Сиздин оюңузча ошол айтылып талашылып жаткан ченемдер Конституциянын бир эле беренесин айтып кетейин, 24-беренесинин 1-бөлүгүнө каршы келбейби? Мен 24-берене боюнча азыр жанымда жок экен. 23 боюнча мен айта алам. 23-кө каршы келбейт. Деги мен өзүнүн баянабыңызда белгиленгендей, бул силер көрсөтүлгөн даттануудагы нормалар мыйзамда Конституцияга карама каршы келбейт. Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Суроом жок. Дагы сурооңуз барбы? Жокпу? Сурооңуздар барбы? Болсо. Урматтуу Эмил Жолдошович, сиздин уруксатыңыз боюнча кичине эскертүү берсем болобу? Мына чыгып аткан. Бир эмес эки жолу айттыңыз, урматтуу юстиция министрлигинин өкүлү. Сиз эң бир орчундуу мыйзам чыгаруучу тарапта иштеген органдын өкүлүсүз. Анан сизде биздерди эки жолу айттыңыз, Конституциялык соттун соттору деп. Өзүңүз ойлосоңуз мындай кандай болот? Ошондон сиз айтып бериңиз, Конституциялык соттун судьялары деп. Түшүнүктүңүзбү? Жарайт, эске алабыз. Отуруңуз.